Nemeleri kança zannediyorlar. Onlar bozulup orada uylar çıkıyor. Problema yer. Uçaska gerek vardı. Bir mizamsız bir yerde korunup da mizam odana turda buzulgan. Бардык жок мыйзам чегинде эле кеткен. Кийин караван тургундары Мамут Малбазар кылып алат экен ал жерде мага каршылык көрсөтүшкөн. Buradan surasalar aytı berет kança жерим бар. Мен бирөөнү бирөөдөн сурабайм. Ана жерде жерим бар, бирөөдөн сатып алгам. Мына жерди бирөөдөн сатып алдым. Базарды банктан сатып алдым. Поскайын Атамбаев Сүйүнбайдан сатып алдым. Бутоевдун 4-чү аялы Маматов Акмөр деген эки көз Азиз аялыны пайдаланып мен үстүмөн арыз жаздырып, Бутоев Мамуттун паркын интернетке чыгарам деп 10 000 алды деген мени жалган көрсөтмөлөр менен мени буга чейин камап, мен 36 күн убактылуу кармоочу жайда отурдум. Убактылуу кармоочу жайда жөн эле отуруп алсам, ал жерде мени токмок алышты. Чогулган эл Кызыл Кыя шаарынын караван айылынын жашоочулары. Мындагылардын наразычылыгы учурдагы Кызыл Кыя шаардык архивинин башчысы Мамут Бутоевга болууда. Ал мамлекеттин эсебинде турган тамеки ферменттөө завод жоюлганда жетекчилик кызматынан пайдаланып, 2 гектар жери менен өзүнө мыйзамсыз өткөрүп алган. Муну ошол заводдо 30 жыл эмгектенген Айдарали Ажимнаваров билдирди. Бул жер өзү негизи кызым Кызыл Кыя табак заводунун каравандагы табак пункту деген жер эди. Тамеки заводунун иштешиге мына ушул жерде тамекини колхоз совхоздордон алып, заводдун иштешиге ташы берет эди. Ушул 2 гектар 25 сотук жерде ушу Ботоев Мамут ушул караван элинин жерини эч кимге бир ооз айтпастан, бирөөгө эме кылбастан алып койгон. Биз ошондон бери шунун аркасынан кууп жүрөбүз. Муну ошо маалдагы мэр Анарбаев эди. Анарбаевга арызданганбыз. Анарбаев дагы айткан өзүнүн оозунда училищанын залында. Мен ушул Мамутка көп кагаздардын арасында билбестен туруп кол коюппун, айып менде деп айткан. Bir mizamsız bir yerde korunup da mizam odana turda buzulgan bir yerde. Emi biz jügürdük. Bayağı aytkanday karavandın eli dagı onça köpçülüğü düşünböstön neme kılmadı, köngül buruşmadı. Jügürüp kalaverdik. Endi ondan çıkarı da kança yerlerdi, kança mana hazır. Mende hazır maşinede kaptır. Dagı bitta pismo hazır жазып koyganбыз немеге. Ген прокурорго. Тургундар аталган жерди караван элине кайтарып алуу үчүн бир канча жерге кайрылганы менен майнап чыккан эмес. Алар УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевден ушул маселеге көңүл буруп, Ботоевга чара көрүп беришин суранышат. Жер айыл өкмөткө калат. Мен зданияларын сатам. Зданиясы эле меники деп алган. Бирок жерини да сатты да булчу. 6 сотугун 400 000, 500 000ден сатты бул киши. Жаштар ошого чыгып атат. Азыр бизге участка жок. Жаштар участка алайын десе мына Адырдан, кайракы жерлерден участка берип атат. Бирок бул жер ушул караван айыл өкмөтүнүн жаштарына берилиш керек эле. Айыл өкмөттүн жери болгондон. Ошол Мамут каалагандай бийлеп бул жерди сатып эме кылды да. Азыр мына жаңы бийлик келип үмүт кылып калдык. Ушул иштерди караштырып, Камчыбек Ташиев айтып атат, коррупционерлерди айткыла деп атат. Ошон үчүн биз мына жаштар бүт чогулуп чыгып, кайрылуу жолдоп атабыз. Аталган заводдун жерин 2003-жылы Мамут Ботоев аукциондон сатып алган. Ал өзүнө коюлуп жаткан айыптоолорду четке кагып келет. Бардык жок мыйзам чегинде эле кеткен. Кийин караван тургундары Мамут Малбазар кылып алат экен ал жерде мага каршылык көрсөтүшкөн. А мен Малбазар кырбай эле жөн эле өзүнүн профилинде эле иштетип аткам ал жерде. Ал жерде анан ошол каравандын тургундарын жазган негизинде бул иш жогорку соткочо барган. Жогорку соткочо барып, бардык жогу мыйзамдуу экени аныкталып, ошол бойдон анан мыйзам чегинде эле иштетип келатабыз. Ал жерде эч мыйзам бузулуу же караван элинин үлүшүн алып алган жерибиз жок да ал. Бул жерде эми ошол жерде бир-эки жазуучулар бар. Булар мени ушу 2003-төн бери жазат. Мына 17-18 жыл болду. Эми жазган адамды не жазасын дей албайт экенсиң да, эми жазганга жооп бериш керек экен. Ал туура жаздыбы, ката жаздыбы, аны териштире турган мыйзам бар экен. Ошол мыйзам чегинде ошентип иштетип келатабыз.
Ботоев Кызылкыяга парк курулат деген жерди да коррупциялык жол менен алып алганы маалымдалды. Укук коргоочу Роза Маманова бул иштер боюнча 2015 жылдан бери соттошуп келерин айтат. Анын айынан коркутууларга учурап, негизсиз камалып да чыккан. Ботоев Мамыттын ушул 1 гектар 76 сотик жерди мыйзамсыз ээлегени боюнча мөөнөт өтүп кеткен деп кыскартып гана тим болгон. Бул Ботоев бир гана паркты элдин азыр Кызылкая шаарында эс алчу жай жок. Ал жердеги парк менен эле чектелбестен мындан сырткары Кызылкая шаарында милиция ички иштер бөлүмүнө таандык болгон пост гаини дагы кызматынан пайдаланып сатып, азыркы күндө өзүнүн аялынын атына өткөрүп алган. Бул жерге чоң Аян деп 3-уулунун аты Аянын атына кафе чайхана куруп, азыркы күндө иштеп жатат. Мындан сырткары жер комитети эле болуп туруп, өзүнүн жердештери, тууган урук, аялынын туугандарына баардыгына мына азыркы Кызылкая шаарында жерге муктаж майыптар, мүмкүнчүлүгү чектелген, аз камсыз болгондор, жетим жесирлер бардыгыга жер жок мисалы. Жер тибеси да бул ушу Ботоев Мамыттын тууган уругу, аялынын, куда сөөк бардыгына жер алып, азыркы мына бүгүнкү күндө бир үстүндө үйү жок Ботоев вице-мэр болгонунан пайдаланып, азыркы күндө эң алдыңкы байлардын катарында элитка десе элитка особняктар бардыгы үйлөрдү, кафе, магазиндерди алып, Кызылкая шаарынын чоң Кадамжай району, Ноокат району, ушул чоң айлуу өкмөттөр бардыгы Кызылкая шаарынан соода сатык кылса, Кызылкая шаарынын жарым соода базары Ботоев Мамыттын менчиги болуп турат бүгүнкү күндө. Мамыт Ботоевдун айланасындагы жер көп жылдан бери токтобой келет. Бул тасма 2019 жылы тартылган. Видеодон Кызылкыянын олигархы деп аталган Ботоевга болгон нараачылыкты байкоого болот. Элдин жери да шуларым. Эже биз не эл эмес, не эмеспиз, биз же англичанбыз. Эл болуп эле алам Мамытака раса жерди көп ээлептир дейт. Ушунчалык жериңиз көп Кызылкыянын ичинде. Мен сизди биринчи жолу көрүп атам. Орадан сурасаңар айтып берет канча жерим бар. Мен бирөөнү сурабайм. Ана жерде жерим бар, бирөөдөн сатып алгам. Могу жерди бирөөдөн сатып алдым. Базарды банктан сатып алдым. Поскайын Атамбаев Сүйүнбайдан сатып алдым. Мен баарыны сизге окшогон жарандан сатып алган жерим бар. Мен өзүмө барып Ботоевдеп чыгарып алган жерим жок эже. Мен эмнени алсам колдон сатып алдым. Абишөккө 3кө бөлүп алган шаарды. Өтүнүп суранып кетет элем. Ботоев Мамыт Гапирович буга чейин да көптөгөн кылмыштарды жасап, тим эле болбостон азыр бүгүнкү күндө дагы мамлекеттик архивди жетектеп отурат Кызылкая шаарында. Кандайча бул коррупциялык беренелер менен иш козголгон, соттолгон ушул Ботоев Мамыт азыркы мамлекеттик архивди мына биздин мамлекетибизде эң кымбат балуу кагаздары сакталуучу архивди жетектеп отурат. Буга моралдык укугу жок. Ботоев Мамытка чара көрүп, Кызылкая элине таандык болгон жерлерди мамлекетке кайра кайтарып алууңузду мен өтүнүп суранам. Ботоев Мамытка чара көрүп, карапайым элдин дагы бир мүдөөсүн чечип берүүңүздү мен өтүнүп суранып кетет элем. Кошумчалай кетсек, Мамыт Ботоев 2009-2011 жылдары Кызылкыянын вице-мэри болуп эмгектенген. 2017 жылы мамлекеттик архивдин жетекчиси болуп тайындалган. Асия Сыдыкова, Мусулманкул Шакиров, регион Кызылкыя шаары.